Assalamu alaikum Kırgız elim. Mına Kargaşалы maksat okuyası boyunca uşu maksat ayылынын ушул үй бүлөсү өтө катуу жабыркаган. Мына көрүп жатасыздар картина немеси боюнча акыбалдарыны. Мына ушул үйдүн жашаган үй ээлери, үйдүн кожоюну ушул үйдүн ичинен өзүнүн өлтүрүлүп кеткен трупу алып кече 2 күн болду жерге берилди. Ал үйдүн семьясынын немеси де мына жубайы болот. Мына отурган бул кызы, мына баласы үчөө калды. Булардын отурганга уже жашап турганга эч кандай эмеси жок. Мына эгерде мүмкүн болсо, кимдердин эмеси возможносту болсо, бир палаткабы же бир боз үйбү мүмкүнчүлүк болсо, ушундай состоянияда бизге кайрымдуулук болсо, кимдин эмеси болсо жардам берсеңиздер дагы жакшы болот эле. Үйдүн акыбалы ушул. Мына үйдө күйөөсүнү жоготуп, балдары условиясы шарты жок. Ушул акыбалда азыркы убакта мына жардам келип атат. Өкмөттөр да мүмкүн көңүл бөлүнүп өзүнчө бир жардам бериш керек. Бул өзү оорукчан болчу. Бул балдардын апасы инвалид 2 группадагы. Азыр мүмкүн болсо эртерээк шарт түзүп бериш керек. Жок дегенде бирде кимдин палатасы бардыр, кимдин же бир ашыкча боз үй болсо ушул жерге куруп берсе, хотя бы мамлекеттен жардам болгондо ошого чейин жашап турганга жакшы болор эле. Эгерде кимде ошондой эмеси болсо, мүмкүн болсо тез аранын ичинде жардам берсеңиздер болот. Ошо палата жагынан же убактынча туруп турганга бир же бир боз үйбү болсо, ушулга өзүнчө көңүл буруп койсоңуздар болот. Кимдин ушундай шарты бар болуп калып, палатадан же бирде менен болсо жардам берип коюңуздар. Тез арада ушул условия түзүп берсек, убактынча мамлекет кийин үй салып бергенче убактынча жашап турса болот эле. Рахмат. Алла разы болсун. Эли журттан жакшы эмелер берилип атат. Жок, жашап турганга убактынча хотя бы бир условия түзүп бериш керек. Ушул жерде жамгыр жаай турган убактар болуп калат, же эми погода өзгөрүп кетсе, булар